Улуу жеңиш күнүнүн урматына карата Ысык көл облустук мергенчилер жана балыкчылар коомдук бирикмесинин мүчөлөрү тарабынан ок атуучу куралдын түрүн пайдалануу менен мергенчилердин мыктысын аныктоо иш-чарасы өткөрүлдү. Куралды туура эмес пайдалануу өмүргө кооптуу экени белгиленип, мындай саамалык жаш муундарга куралды туура колдоно билүүлөрүнө өбөлгө түзөт дейт уюштуруучулар. Ушул улуу ата мекендик согуштун жеңиш майрамынын урматына ошондой эле биздин коомдук бирикменин мурунку төрагасы Раматуллов кыргыз эл баатыры Александр Васильевич Баркиндин жаркын эресине арналган сайлуу жана сайсыз ок атуучу куралдар менен мыктыларын аныктоо максатында ушул снайпинг жана стендовый стрельба биздин коомдун бирикмелери ушул охот сезон мезгили жабык кезде порох жыттын сагынып өзлөрүнүн жанагы куралга болгон профессионалдуулук навыктарын унутпаш үчүн практика жүзүндө ошолордун баарын ишке ашырып. Иш-чарага ар бир район шаарлардан келген мергенчи ышкыбоздордон турган 60 киши катышты. Айрымдары тажрыйбалуу аткычтар болсо, айрымдары жаңы үйрөнчүктөр. Башка бир анчылык кылбасак дагы тарелка атып, ушундай жакшы иш-чаралар өтүп жатат. Биздин коомчулук ушундай көп иш-чараларды жүргүзүп жатат. Ошол жагат бизге. Анчылыкка деле көп деле чыкпайбыз, бирок ар кандай иш-чаралар болот. Былтыркы жылы биринчи, экинчи, үчүнчү орунду Чолпон Ата шаарына алып кеткенбиз. Бүгүнкү күнү көрөбүз, кандай болуп калат. Мүмкүн бүгүн деле алып кетебиз ошондой жакшы орундарда. Коомдук бирикменин иш-чарасына активдүү салым кошуп, демөөрчүлүк кылган биздин коомдун мүчөлөрүнө терең ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Аттарын атабай эле коеюн, көп балдарыбыз бар. Биздин көлдө мыкты. Биздин ушул 20-28 аскердик бөлүк чегарачыларыбыздын ушул Бөрү баш айыл аймагында полигону жайгашкан. Ошол полигондун жанында Булат ок атуу клубу ачылганына бир жарым жылча болуп калды. Ушул жерге чакырып кетмекчимин. Сиздерди дагы келип үйрөнүп, ал жерде өздөрүнүн иштерин мыкты билген адистер иштешет. Ушул куралды кандай колдонуш керек, жанагы инструкциясын, кандай кайсы куралдын кандай калибри, кандай бүт ушу деги эле курал боюнча мастер, кыйын тажрыйбалуу кишилер эмгектенет. Мында сайлуу сайсыз ок атуучу куралдар атайын белгиленген эреже боюнча колдонулду. Мергенчилердин бирикмеси менен мындай иш-чаралар башка райондордо да өткөрүлүп келген. Айнура Достукбекова, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары.